Эгерде сиз кааласаңыз, периштелердин дуаларын алганды 7 учурда периштелер сизге дуа кылат дейт. 7 жайда, 7 жерде, 7 учурда сизге периштелер дуа кылат экен, инсан эмес. Мүмкүн инсан дуа кылса, бунун жегени адалбы, арамбы, кабыл болобу, болбойбу? Бекен ишеним менен дуа кылып атабы же шектениппи? Шектенген дуа кабыл болбойт деген. Арам жегенден алкым арам болса дуасы кабыл болбойт деген. Туганчылык мамилени үзгөн адамдын дуасы кабыл болбойт дейт. Бейкапар, Алла Тааланы эстебеген дуа кабыл болбойт деген жерлер бар. Периштелерде мындай нерсе жок да. Алар тамак жей турган эме эмес алар. Алла Тааланы унутуп кала турган, бейкапар боло турган эмес. Алла Таалага шектене тургандар эмес. Ошон үчүн 7 учурда периштелердин дуасы мына сиз үчүн болот, эгерде сиз кааласаңыз. Периштелердин дуасын эми инсандардын дуасына салыштырып болбойт да. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля саффил аввал. Биринчиси, Алла Таала өзү жана бардык периштелери биринчи сапта намаз окугандарга дуа кылат экен. Демек аракет кылыш керек экен биринчи сапка. Болбосо 2, 3. Эң жакшысы мынакей биринчи сапка Алла Таала өзгөчө мээримин жөнөтүп турат деген сөзү. Экинчиси, ал-малаикату тусалли аля ахадикум ма дама фи мусаллаху аллази салла фи ма лам юхдис тaqul Аллахумма гфир лаху вархамху. Мындай дейт. Экинчи, периштелер сизге дуа кылат экен. Качанга чейин силерге дайыма дуа кылат, эгерде намаз окугандан кийин ошо окуган жерде отуруп турсаң эле болду. Шашырып чыгып кетип калба. Кичине отуруп тур. Биринчи шарт. Намаз окуган жерде отур. Экинчиси, малам юхдис дегени дараты сынбаса. Бир жерден тырмап кан чыгары, бирде жел же болбосо бир нерсе чыгып кетет. Дараты сынбай эле турса, периште тaqul айтат экен. Аллахумма гфир лаху, Аллахумма архамху. Я Алла, ушунун күнөөсүн кечиргин, ушу бенденин күнөөсүн кечиргин, ушуга райым кылгын деп дуа кылат экен. Мынакей периштенин дуасы сизге. Демек намаз окуп бүткөндөн кийин эле патыр, эгерде зарыл иш болуп калса го мейли. Зарыл эмеспи? Зикирлерди толтуруп, дуаларды толтуруп, эгерде сабак болуп калса, кичинекей сабакка катышып, өтө зарыл иш болуп калса, анда уруксат мисалы. А болбосо ушу дуаны да алып кетсек, периштелер бизге дуа кылып атпайбы? Үчүнчүсү, оорулуу адамды зыярат кылганда. Ким пайгамбарыбыз айтат, эртең менен зыярат кылса, кечке чейин 70 000 периште дуа кылат дейт. Кечинде барып оорулуу адамды зыярат кылып койсо, таң аткычакта ошо периштелер дуа кылат дейт. Я Алла, ушунун күнөөсүн кечиргин. Я Алла, ушуну өзүнүн рахматыңа алгын деп. Төртүнчү, зияратун насфилла. Алла үчүн мусулманды зыярат кылуу. Хадисте келет, бир киши экинчи айылдагы мусулманга зыяратка баратса, жараткан Алла Таала бир периштени дайындап коет экен, жолуна чыгып турупка. Ал периште сурайт экен, каяка барасың? Адамды шекилинде сурайбы, башкабы, кандай болбосун? Паланча жерге кетип атам. Эмне ишиң бар эле? Алла үчүн зыярат кылып кетип атам. Башка мында тияк-бияк немат, иштериң жок беле? Жок. Жөн эле Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн мен аны жакшы көрөм дейт. Периште айтат экен, сен кандай аны жакшы көрсөң, Алла сени ошондой жакшы көрөт дейт. Бул периштелердин дуасы. Бешинчиси, дуа, даватул мар'ул муслим аля захрил гайб, ли ахихи би захрил гайб. Мусулман адамдын дуасы, өзү мусулман бир тууганына артынан. Ошол жерде жок да, ошону артынан, я Алла, паланчанын ишин оңдо, көңүлүн ач, ден соолугун бер, я Алла, имандуу кыл, берекелүү кыл. Кыскасы, ошо ким кайсы мусулманга сиз дуа кылсаңыз, ол мустажаб, ал дуа кабыл болот экен дагы. Алла Таала бир муаккал периштени дайындап коет экен. Ал периште сиздин дуаңызга амин дейткен дагы, валака мисл, бир риваятта валака мисл далик, саңа да ошондой болсун деп дуа кылып тура берет экен. Сиз канчалык мусулмандарга дуа кыла берсеңиз бир тууганыңызга, сизге периште жанында туруп алып, сизге да ошондой болсун. Сиз жакшылык каалап атасызбы? Сизге дуа кыла берет экен. Сиз башкаларга дуа кыласыз, ошол дуа сизге болсун деп дуалат экен. Ошон үчүн аалымдар кепил айтат, кайсы нерсе сен өзүңө кааласаң, башка мусулмандарга каалай бергин, сен ишиң биринчи бүтөт дейт. Ошон үчүн ичи тарланба дейт. Бирөөгө жакшы дуа бергендечи, ичиңи тар кылба, бирөөгө жакшы болуп, ушунун балдары чоңойсо экен, бул перзенттүү болсо экен, бул ийгиликтүү болсо экен, бул ушу аман болсун, кырсыкка кабылбасын деп дуа кылгандан ичи тарланба. Бардығына дуа кыла бер, ошо дуанын бардығын периште сен үчүн дуа кылат экен. Периштенин дуасы сизге караганда, сизге дуаңыз